Келдибек манасы жөнүндө маалыматтар күмөн жаратпайт. Бирок эң баалуу маалымат замандашы 24 жыл кичүү болсо дагы бирге жүрүп, угуп бир нече жолу так ыр түрүндө калтырган Арстанбектин саптары. Ошол уккандан кийин өзүнүн таасирин ырыс саптарына калтырган да, Бул талашсыз эң баалуу. Себеби замандаш болгон, уккан, көргөн, ал бирөөнүн оозунан жазган эмес да. Өзү аралашып жүрүп, көрүп жазган. Ал жөнүндө кийинирээк кеңири толук токтойбуз ага. Түбү Азык элинен. Нарындан, Азык элинен, Нарындан, Баймат уруусунан. 3 бир тууган болуптур. Барыбоз, Байбоз, Карыбоз деген. Үчөөндө тең көп жыл бою эркек бала жок. Ал убакта ырым кылып жер которуп көрбөйсүңөрбү деген кеңеш менен келип бияка Ормондун атасы Ниязбектин айылына туруп калышат экен. Ошо келгендин экинчи жылы Жел аргы деген жерде төрөлгөн Келдибек. Чүйдө. Жел аргы деген жерге төрөлгөн. Жерден ошон 1800-жылы төрөлүп атат, 1800-жылы. Өткөн жылы дүйнөдөн 1880-жылы. 80 жаш курагында өтүптүр да. 80 жаш курагында өткөн. Ат башынын Кара тоосунун чыгыш тарабында Баткак деген жерде дүйнө салган экен ал киши. Анан ушу келгенде көргөн балабыз, эркек балабыз деп Келдибек коюптур. Ошо Көчүп келип, жер которуп келгенден кийин көргөн бала болгондуктан атын Келдибек койгон турбайбы? Төрөлгөндө эле этек алдынан улуу агасы Барыбоздун аялы баланы алып багып алган экен. Ал убакта ырым болгон да ошондой, Ырым болгон, анан улуусунун сөзүнөн кичүү эч качан чыккан эмес, эки айттырган эмес да. Эркек бала эңсеп жүргөндөн кийин этек алдынан эле алып кетип баккан экен. Бирок 3 бир туугандын ортосунда тарбия таалим алып өскөн. Барыбоз өзү улуусу жамакчы, ырчы, санжырачы, аш тойлордо жар чакырган, Манастан үзүндүлөрдү айткан адам. Окуяларын билген адам экен. Билген адам, айткан адам экен улуусу. Ал эми өзүнүн энеси, анан Барыбоздун аялы экөө тең элге кеңирүү белгилүү кошокчу болгон экен. Абдан. Мына ушундай шартта бала өсүп чыгармачыл чөйрөдө чоңойгон турбайбы? Жалаң эле чыгармачыл эмес, ошол жомокторду угуп, Манастын үзүндүлөрүн угуп, бул мындай ушул өнөрдө кайнап бала кезинде эне сүтү менен өскөн экен да. Анан Манасты 17 жашынан баштап айткан экен.